BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби америкалык чалгын маалыматтарына таянып, Украинадагы согушта соңку 5 айда 20 миңден ашык россиялык курман болгонун, 80 миңдейи жарадар болгонун билдирди. Анын айтымында жоготуулардын чоң бөлүгү Бахмуттагы салгылашууларга туура келет. Ошондой эле 2022-жылдын декабрынан бери курман болгондордун жарымы Вагнер жекеменчик аскердик компаниясынын жалданма аскерлери. Кирбинин баасында Россиянын Донбасска чабуул операциясынын тумшугу сынды. Россиянын Бахмут аркылуу Донбасска жасаган чабуулу ишке ашпай калды, деди Ак үйдүн өкүлү. Бул аракеттердин баасы айрыкча Бахмутта өзгөчө кымбат болду, дейт Кирби. Натыйжада Россия өзүнүн аскердик запасы менен куралдуу күчтөрүн түгөтүп жатат. Анын үстүнө Бахмутта согуш декабрдан мурда эле башталган. Биздин эсеп боюнча декабрдан бери Россиянын жоготуулары 100 миңден ашты, анын ичинде 20 миңи курман болду, деди АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү. Алардын дээрлик жарымы вагнерчилер, булардын көбү жетиштүү согуштук тажрыйбасы, даярдыгы, командалык кандайдыр бир уюшкан тартиби жок туруп, Бахмуттагы согушка салынган абак жайда отурган россиялыктар эле. Ошол эле убакта Кирби украиндердин жоготуулары жөнүндө айткысы келген жок. Алар бул жерде азап көрүп жаткандар, Россия болсо агрессор деп анын айткандарына шилтеме берип маалымат агенттиктери жазууда. Анын сөзүнө караганда Ак үй Украинанын абалы жана армиясынын абалын оорлоткон маалыматтарды ачыктабашы керек. Жакында эле ачыкка чыгып кеткен Пентагондун документтеринде 1-мартка карата Россиянын согуштагы жоготуулары 35 миңден 43 миң жарымга чейин. Ал эми Украинаныкы 16-17 миң деп айтылып жаткан. Бул документтердин чындыгы биротоло тастыкталган жок. АКШнын аскер деңиз анализ борборунун Россия программасынын директору Майкл Кофмандын твиттердеги пикирине караганда, Кирби айтып жаткан Россиянын жоготуулары болжол эсептөөнүн жогорку чеги. Ал эми төмөкү чеги Ак үй айткан сандардын 80-85% түзөт. Согушка чейин 70 миң адам жашаган Бахмут шаары үчүн салгылашуу бир нече айдан бери болуп жатат. Россиялык күчтөр шаарды жарым-жартылай болсо дагы курчоого алып, терең сүңгүп кирип барды. Көчөлөрдө кандуу согуш жүрүп жатат. Көптөгөн имараттар кыйрады. Ошол эле убакта Россия Бахмутта Украин аскерин курчоого ала албады. Алар мурдагыдай эле бул жакка кошумча күчтөрүн жана ок дарыларын жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Бирок алар өтүп жаткан жолду аткылап жатышат. Соңку айларда кээ бир батыш эксперттеринин Украинанын жетекчилиги Бахмутты кармап каларына көздөрү жетпей турган сейт. Скептиктер Украин армиясы контр чабуулда керек боло турган баалуу аскерин жана ок дарыларын бул райондо түгөтүп жатканын айтууда. Бирок Украин бийликтери Бахмутты колдон чыгарбаш керек дешет. Анткени бул шаарды орус армиясы алса, анда Донбасстагы башка шаарларга чабуулга жол ачылат. Анын ичинде Славянск менен Краматорскиге дагы. Анда сырткары батыш байкоочулары белгилегендей, Бахмут үчүн салгылаштуу улантуу Украина үчүн пайдалуу. Анткени Россия бул жерде эң күчүрмөн армиясы менен техникасын жоготууда. Ал эми жоготуулардын саны украиндердикинен көп. Ошондой эле бул районго Россиянын стратегиялык жагынан маанилүү болгон башка багыттарда кереги тие турган орчундуу күчтөрү дагы тартылууда. Кирбинин баасында Россиянын чабуулу акыр аягында анын өзүнө көп айга созулган согушту жана чоң жоготууларды алып келди. Расмий статистикага таянуу дагы мүмкүн эмес. Россия курман болгондордун санын акыркы жолу сентябрда жарыялаган. Анда коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы согушта курман болгондорду 5937 деп билдирген. Ошондой эле бул азайтылган сан эле, анткени ал коргоо министрлигине караштуу аскерлер жөнүндө гана айткан. Ал эми согушка башка күч органдарынын аскерлери жана расмий эмес бөлүктөр дагы тартылбадыбы? BBC'нин орус кызматтагы өнөктөр менен биргелешип курман болгондорду ачык булактардан алып өзүнчө эсептеп келатат. Акыркы маалымат 28 апрелде жарыяланган. Анда 21700 ысым такталган. Алардын 2200-сү ыктыярчылар, 1312-си вагнерчилер. Бул сандар дагы деле болсо курман болгондордун жалпы санын так көрсөтпөйт. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.